Эгерде биз бир жолу киргизип койсок, анда биз жол ачып коебуз шариятка. А шарият деген бир коркунучтуу нерсе. Туугандар, тупой болуштун деле негизи чеги бар да. Эми бир жолу тупой болуп, 2 жолу тупой болуп калып, бирок эми жарым жыл сайын тупой сөздөрдү айта бериш бул өтө ашыкча да. Ошол нерсе биздин тилекке каршы жогорку кеңеште ар дайым айтылат да. Ушунча тупой сөздөрдү айтып келген сайын ушул киши дагы кармалып келатат да, таң каласың да. Айланайын, эмкиде шайлаганда бир байкап, анализдеп, жакшылап бир добушубузду береличи туугандар. Малиев деген майке. Бул кишинин рационун бир карап коюш керек экен, не жейт, таң каласың да. Эми ушундай дагы сөз барбы, таң калыштуу да. Эң бир сабатсыз сөзүн айтып атпайбы?